тойлордун, баягы оюн зооктордун, жанагы түнкү клубтардын баардыгы иш жумушун токтотуш керек. Элге эртең мененки таңкы саат 7-ге чейин тынчтыкты бериш керек деген бизде токтом кабыл алганбыз. Бирок ал дагы аткарылбай атыптыр. Аны мен кантип билдим? Аны мен мына жакында эле ошол мамлекетибиздин түндүк тарабында Бишкекте бир коллегабыздын тою болду, ошол жерге бардым. Алардын тою түнкү саат 12-ге чейин уланды. Эч ким аларга тийген жок. Андан кийин кече эле мына Жалал Абадта ошол бир туугандарыбыздын тоюна бардым. Алардын тою дагы түнкү саат 11-ге чейин уланды. Эч ким чыккан жок. Так. Демек, жерлерде ошол жанагы айтылган өкмөттүн токтомунда кабыл алынган тынчтыкты сактоо, саат 10дон кийин тынчтык сактоо бул такыр аткарылбай атат да, аткарылбай атат. Аны аткартыш ким караш керек эле? Кимдер муну аткартыш керек эле? Муну кайра эле ошол шаардын мэрлери, райондун акимдери, облустун губернаторлору, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү ошону карап, ошону аткартыш керек эле. Токтомдо так жазылган алардын милдеттери. Бирок алар ага көңүл бурбай атышат. Ошондуктан мен азыр дагы ошол мэрлерге, акимдерге, губернаторлорго дагы бир мына силерге жазуу жүзүндө токтомду кабыл алса аткарбайт экенсиңер, мен өзүмдүн сөзүм менен силерге тапшырма берип кетейин. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери. Бир дагы жерде саат 10дон кийин бардык тойлор токтош керек. Оюн зооктор токтош керек. Түнкү клубтар токтош керек. Кафе, ресторандар ишин токтотуш керек түнкү саат 10дон кийин. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир ошол ресторандардын оюн зоок өткүзгөн, же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Светтерди өчүргүлө. Бул биздин өкмөттүн кабыл алынган токтомунда так жазылган. Аны аткарбай атпайсыңарбы? Ошондуктан бүгүндөн баштап, мына бүгүн 13 ноябрь, бүгүндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук өчүш керек. Анан кийин кээ бирлер айтат, мен ресторанда жыйнашым керек эле. Мен ресторандын идиш аягын жуушум керек эле. Ошондуктан мен дагы 1 саат, дагы 2 саат деп жанагы калпты сүйлөшүп туруп тойлорду узарткандар бар. Андай болбойт. 10 болду, ресторан свети өчөт. 10го чейин баарын бүтүрүңүздөр. Тоюңуздар да бүтүрүңүздөр. Оюн зоокты да бүтүрүңүздөр. Жана ошол идиш аягыңарды дагы жууп тазалап бүтүрүп алгыла. Же болбосо эртеси менен келип саат 8ден 9дан келип даярдангыла. То есть саат 10до дагы бир жолу айтайын. Урматтуу мэрлер, акимдер, облустун президенттеги өкүлдөрү, силерге тапшырма. Саат 10дон баштап 10го чейин той 10дон кийин, түнкү саат 10дон кийин бардык тойлор, оюн зоок, түнкү клубтар бардыгы светтери өчүрүлүш керек. 100%. Анан мына бул экөөсү өчүп, бирөөсү өчпөй калыптыр. 5өөсүн токтотконбуз, 6-чысы иштеп аткан экен, көрбөй калыппыз дебегиле экен. Кайсыл жерде иштеп атканын көрбөй калган мэр болсо, билбей калган аким болсо, же байкабай калган губернатор болсо, алар жоопко тартыласыңар. Мен мындан ары мына бүгүндөн баштап бардык коргоо органдарына, коопсуздук органдарына тапшырмаларды берип атамын. Ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө аласыңар.